Менде подозрение на рак деп эки клиника. Россияда бир российский, бир израильская клиника на рак деп беришкен. Кагаз менен кошо. Подозрение на рак дегенде бир эле анализ тапшырып калбайт экенсиз, бир 200дөн ашык анализ тапшырат экенсиз да. Сиздин курсуңузду окуп, программасын окуганда эле мен ойлогом мунун баары мага керек. Анткени артрозум да бар болчу. Моякта жана холкасы чыгып калган айылдар барбы? Меники монтип төө болуп кеткен. Холка кетти, арыктадым. Жашоо бала чака атене бир тууган көзгө көрүнбөй калган, акча көрүнбөй калган. Мага ушул бир күн болсо дагы жашасам экен. Келбековна деген кайталап өмүрүм өткүчө кабырда жатсам дагы бир аңтарылышка ыраазычылык айтам да. Сабактарды окуп атсам, балким Тушнай эженин психологиялык жан дүйнөгө төңкөрүш терапияларын өткөрбөсөм, өзүмдү түшүнбөйт белем деп ойлоном да. Өзүбүздү унутуп коет экенбиз. Жашоого, бытка кирип кетебиз, же болбосо жолдошубузга берилип кетебиз, же акчага берилип кетебиз. Мен акчага берилип кеткен айымдарга кирем. Баягы негатив сезимдериңди угуу, табуу, мунун баары сабакта сонун кенен терең жалпак тил менен айтканыңызда мага сиңгендей сиңип аткан да. Йога жасап, интим гимнастика жасаган, жана аффирмацияларды айтам, ташкыналарды аткарганга аракет кылам да. Тынып турушуп мынтип карманып алдым да сабактачы, эмнегедир. Атым төмөн түшүүсү да бар болгон, ВТЧ-16 болгон, тиге оору артроз. Мен эмеде жатып калгам жана стресс депрессиядан төшөктө. Турчум азыр дейинкиндеп, кызматты кылып, бүйүктөрдө бышып, борсокторум бышырып, сонун жүрөм. Кайра эми обследование кылып турам. 3 айда, же 6 айда каалаганда эле барып тапшыра берем да. Абсолютно эчтеке жок. Даже опущение влагалища, опущение матки, воспаление жок дейт го. Шуну Келимбекова. Подозрение на рак уже аннулировано, уже исключено. 16 жок. Мен Аллах разы болсун деп айтам. Азыр намазымда турду. Мен жаңы төрөлдүм. Мен башынан төрөлдүм. Керемет.